Футбол жана баскетболдой өтө белгилүү эмес, бирок кызыктуу, күн сайын белгилүүлүгү артып бараткан спорттун түрлөрү да бар. Алардын айрымдары тууралуу дүйнө бойлой көрсөтүүсүнөн айтып беребиз. Сенборд спорттун бул түрү 20-кылымдын 60-жылдары пайда болгон. Ал кум үстүндө лыжа тебүүдөн турат. Аны эч качан кар жаабаган өлкөлөрдүн тургундары ойлоп табышкан. Сенборд кумдуу дөбөлөрдө же карлуу тоолордун ордуна карьерлердеги спорттун түрү. Чөлдөгү кумдуу аймактар же кум дөбөлөрү бар жээк аймактары болгон өлкөлөрдө ойношот. Жакшы жагы кум лыжасын жыл бою тепсе болот. Ал Австралияда кеңири жайылган, мекени Египет. Граски же чөп лыжасы спорттун бул түрүн австралиялык лыжачылар ойлоп табышкан. Алар сүйүктүү спорт түрүн кыш мезгилинде гана эмес, жайында дагы ойноону каалашат. Граски лыжалары чөптүн үстүндө жылып кетүүгө мүмкүнчүлүк берген жолдор менен жабдылган. Жарыш үчүн талаадагы чөп 5 сантиметрден ашпашы керек. Чөп үстүндө лыжа тебүүнү 1966 жылы германиялык Ричард Мартин жай мезгилинде тоо лыжасына машыгуу үчүн ойлоп тапкан. 2 жылдан кийин ал аларды Франциядагы Фосшеде жай мезгилинде лыжачыларга машыгуу ыкмасы катары колдоно баштаган. Убакыттын өтүшү менен бул лыжалар популярдуулукка ээ болуп, бүткүл дүйнөгө тараган. Чөп лыжа борборлору Европа, Тайвань, Кытай, Япония, Иран, Австрия, Швейцарияда негизделген. Чөптүн арасында тоо лыжасы боюнча дүйнөлүк жарыштар өткөрүлөт. Бейс джампинг спорттун экстремалдык түрү бийик имараттардан, көпүрөлөрдөн жана асканын башынан парашют менен секирүүдөн турат. Бул секирүүлөрдүн эң чоң коркунучу секирүүчү негизги парашют иштебей калган учурда резервди ачууга убактысы жок. Ошондой эле секирилген объект менен кагылышуу мүмкүнчүлүгү жогору. Негизи бейс джампинг парашют менен секирүүдөн келип чыккан. Бирок учактардан парашют менен секиргенден айырмаланып, базалык секирүүлөр кыйла төмөн бийиктиктерден жүргүзүлөт жана кулап түшүү секирүүчү секирип жаткан объекттин жакын аймагында болот. Кулап баратканда парашютисттер турукташтыруу үчүн абанын агымын колдонушат. Бул парашютту ачаардан мурун дененин туура абалын алууга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми бейс секирүү учурунда джемпер төмөнкү ылдамдыкта түшөт. Демек, аба агымынын эсебинен турукташуу мүмкүнчүлүгү азыраак жана эң начар учурда көзөмөлсүз айланууга өтүшү мүмкүн. Бийиктиктен секирүүдө парашютту саналуу секундтун ичинде ачуу керек. Тажрыйбалуу парашютчуга парашютту кеминде 600 метр бийиктикте ачуу сунушталат. Бул учурда орточо ылдамдыгы саатына 195 чакырымга жеткенде, жерге болжол менен 11 секундта жетет. Көпчүлүк базалык секирүүлөр 600 метрден ылдый жасалат. Бийиктиги 150 метр болгон нерседен жерге эркин түшүү болжол менен 5-6 секундка созулат. Мындай секирүү ийгиликтүү аякташы үчүн секирүүчү парашютун убагында ачышы керек. Экстремалдуу спорттун бул түрүнөн адам өмүрү кыйылган учурлар көп. Анткени менен секирүүгө мыйзам менен тыюу салынган эмес. Аны ийгиликтүү аткаруу үчүн талыкпаган машыгуу керек. Суу алдындагы багыт спорттун бул түрүнүн мааниси 2 метрден ашпаган тереңдиктеги акваланг менен катышуучулар белгилүү маршруттан өтүшү керек. Мелдештердин программасында жеке жана топтук тапшырмалар бар. Бардыгы ачык сууда болот. Суу алдындагы багыт алуу аскердик прикладдык спорттун түрүнө таандык. Айслайнбинг же муз үстүнө чыгуу спорттун бул түрү альпинизмге абдан окшош, бирок объект тоолор эмес, муз блоктору экендиги менен айырмаланат. Экстремалдык спорттун башка түрлөрүнө салыштырмалуу жаш. Россияда айслайнбингдин борбору Тver облусу эсептелет. Акватлон бул суу алдындагы күрөш. Алгач деңизчи суучулдарды окутуу үчүн атайын тутум катары колдонулган. Самбонун техникасынын негизинде калыптанган мелдеш. Акватлондун 3 түрү бар: спорттук, көчүрмөн жана гимнастикалык. Петанг оюндун маңызы топторду мүмкүн болушунча дарбазага жакындатуу. Оюн толугу менен ачык асман алдында, шагыл жана гранит чаңдарынын жыш катмары менен капталган жерде өтөт.
Оюндун эрежелери керлингке окшош, ошондой эле боулинг жана Кыргыздын улуттук ордо оюнунун да өзгөчөлүктөрү бар. Оюн айрыкча орто кылымда өнүккөн, ал ушунчалык популярдуулукка жеткендиктен 14-кылымда бул оюнга тыюу салынып, анын ордуна фехтование же жаа атуу менен алектенүү буйругу берилген. Тыюу салынганына карабастан, оюн ушул күнгө чейин сакталып калды. Ал Жер ортолук деңизинин ар кайсы өлкөлөрүндө жана Улуу Британияда ар кандай формада, ар кандай аталышта бар. Францияда петанк улуттук оюн болуп саналат жана популярдуулугу боюнча футбол менен теннистен кийинки 3-орунда турат.